Мындай салыштырып койчу. Мына кой деле бактылуу, кородогу кою. Жапай кой деле бактылуу да. Эмне тоодо жүргөн. Ал деле бактылуу. Бул деле балким 5 жыл жашайт, жапай кой деле 5 жыл жашайт. Бир кайсы жашоону тандамагыңыз? Тигинин деле курсагы тоет, тигинин деле курсагы тоет. Тиги жапай болгондон сыймыктанышыбыз керек да, ошо уя биз өз кыргыз эли өзүн жапай сезип эле, айылдык, тоолук деген бир сөздөрдү мындай негативный сөз кылып салган. На самом деле жапай болгондон биз сыймыктанышыбыз керек. Мейли жапайбыз, бирок эркинбиз. Мындай жашынакай чөптү жейбиз. Балким карышкырлар бар, балким барстар бар, бадам бизди өлтүргөн адамдар бар, балким жаанда каласың, балким кышта тоң өлөсүң. Бирок эркиндик менен жашаган, бактылуу жашаганбыз да. Же болсо койдун жашоосу деле жакшы. 3 мал тамагың бар, сууң бар. Эми жулуу кепеде жашайсың боктун арасында да болсо деле. Бирок сен качан өлөрүңдү ээси болот, болот да, ээси бар киши да. Качан төрөрүң, кимден тууңду, төрөрүңдү. Аны да бир киши ээлери мындай чечет да. Зато курсаң ток. Ойлосоң тиги койдук деле жаркал, жашоосу тигилердики деле жаркал. Бирок тигилер эркин. Ошо жашоо, койдун жашоосун тандап атабыз да. Койдун жашоосун. Башка тилди тандаган, бул койдун жашоосун тандагандай эле сөз да.